Салам урматтуу достор, менин аты жөнүм Илгиз Шамырзаев, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бүгүнкү сабакта мен сиздерге өзүңүздөр көрүп тургандай ташмал жана ташмалдоонун эрежелери жөнүндө сабак өтүп беремин. Андыктан экранга жакыныраак келип, бул сабакка жигердүү катышып көрүңүз. Урматтуу көрөрмандар, айрыкча бул биздин сабагыбыз өзүнүн сабаттуулугун өнүктүрөм дегендер үчүн жана жалпы республикалык тесттөөлөргө даярдык көрүп жаткан биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө жана ошондой эле кыргыз тест мамлекеттик тесттөөлөрүнө катышамын деп өзүнө бир максат коюп жаткан кыргыз жарандарына арналат. Андыктан ушул учурдан пайдаланып биздин баракчага катталып, жакшы каалоо тилектериңиздер болсо анда пикирге жаза кетиңиздер. Анда кеттик. Негизи кыргыз тилинде ташмал дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бул адатта биз 1-класска келгенден баштап эле, ошол жазуу сабаттуулугун баштаган учурдан баштап эле ташмал жөнүндө сөз кылабыз жана биздин лаң сезимибизде бул боюнча атайын түшүнүктөр камтылган. Айта кете турган болсок, сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга бөлүнүү тартиби боюнча ташылат. Муну биз кыргыз тили илиминде ташмал деп атайбыз. Мисалы, бул жерге карай турган болсоңуздар, китеп, боек, тоют, айтылгандар, келгендер жана башка. Буларды ошол кайсы бир жазуу жумушун аткарып жаткан учурда, бир барактын эң четки бөлүгүнө барып калган учурда муундарга бөлүү аркылуу кийинки жолго биз ташып өтөбүз. Эми кийинки баракчадан көрүп турганыңыздардай, созулма үндүү бир гана муун түзгөндүктөн созулма үндүүлөрдү бири-биринен ажыратып ташмалдоого болбойт. Бул эң негизги биздин эрежебиз. Мисалы, тоолордо эмес, тоолордо, бекинүүчү эмес, бекинүүчү, зааркануучу эмес, зааркануучу. Мында көрүп турасыздар, созулма үндүүнү ортосунан бөлүп ташмалдаганга болбойт. Фонетика илиминде дагы окутуп бул эрежени үйрөтөт. Созулма үндүүлөр бир гана муунду түзөт. Мисалы, коон деген сөздү ала турган болсок, 4 тамга 3 тыгыш. Эмне үчүн тыгыштардын саны аз болуп калды дегенде, 2 созулма о биригип келип, бир эле тыгышты туюндурат. Андыктан ушул эреженин негизинде биз созулма үндүүлөрдү 2ге бөлүп ташмалдай албайбыз. Кеттик. Андан кийин бир муундан турган сөздөрдү бөлүктөргө ажыратып ташууга болбойт. Мисалы, жол деген бул бир эле муун. Ар, эл, таң, таң, суук, тоо, эр, тарс, ак. Кыргыз тилинде негизинен 80 миңден ашуун сөз боло турган болсо, анын бир басымдуу бөлүгүнө жетпесе дагы кандайдыр бир пайызын бир муундан турган гана сөздөр түзөт. Дал ошол бир муундан турган сөздөрдү кыргыз тилинин эрежесине ылайык ташмалдай албайбыз. Андан кийин 2 муундан турган ага, ата, атак, аалам, ары, ара, эне, эшик, эле жана башка бир нече сөздөр берилген. Ушул сыяктуу сөздөр да ташмалданбайт. Туура ташмалдын эрежесинде айтып жатат. Сөздөр муунга бөлүнүү аркылуу ташмалданат деп атат. Демек, ата, апа, ага дегенде 2 муун бар экенин билип жатабыз. Бирок эмне үчүн буларды биз ташмалдай албайбыз деген учурда, ташмалдоонун эрежесинде ушундай бир эреже бар. Бир гана тамганын өзү жол аягында калбайт, жана бир гана тамганын өзү жол аягына ташылып барылбайт. Мындан чыкты, ага, ата, атак, аалам, ары, ара, эне, эшик деп бир тамганын өзүн жол аягына калтырып ташмалдаганга ташмалдоонун эрежелери тыюу салат. Эгерде аалам дей турган болсок, анда сиз ойлошуңуз мүмкүн, анда созулма жолдун аягында калып атат, бул бир тамга эмес, 2 тамгага мында уруксат берилеби деп ойлоп жаткан болсоңуз, жок, бул учурда да уруксат берилбейт. Себеби башта айтып өткөндөй, созулма үндүүлөр бир гана муунду, бир гана тыгышты билдиргендиктен ал дагы жалгыз кала албайт. Демек, ары деп ташмалдай албайт экенбиз. Ары же жолдун аягында бир бүтүн сакталат, же жолдун башында бир бүтүндүк менен сакталышы керек. Кеттик. Ичкертүү, ажыратуу белгилери өзүнүн мурунку үнсүз тыгыштан бөлүп ташылбайт. Ошондуктан батальон, консультация, разъезд, подъезд болуп ташылбастан батальон, консультация, разъезд, подъезд болуп ташылат. Демек, бул эрежеде билишиңиздер мүмкүн, ичкертүү белги жана ажыратуу белги ар дайым
өзүнөн алдын келген муунга учкаш кылат. Түшүндүңүздөр, ичкертүү жана ажыратуу белги катышкан сөздөрдү ташмалдоодо ичкертүү жана ажыратуу белги ар дайым өзүнөн алдындагы муун менен кошо калат. Тагыраак айтканда, алар менен учкашып бир болуп калат, экинчи муунга өтпөйт. Андан кийин кеттик. Йоттошкон 4 тамгабыз бар бизде кыргыз тил илиминде. Я, ю, е, йо тамгалары менен келген муундар бөлүнүп ташылбайт. Демек, мындан билсек болот, йоттошкон тамгалар көбүнчө кыргыз тилиндеги төл сөздөрдө сөздүн аягында келип калган учурлар болот. Мисалы, тая, бойо, юбилей, чие, акация деген сыяктуу. Эми ушул жерде дагы бир эреже кабыл алынган. Бая айтпадыкпы башта, эгерде кайсыл бир тамга сап аягында калып, анын калганын бул жака ташмалдап кетсек, ал жалгыз тамганы калтырып ташмалдоого болбойт дедик. Ошонун сыңарында эле жалгыз тамганы жолдун башына өзүн ташмалдап алып барганга деле болбойт. Мисалы, та деп жазып туруп, ал сөздү ташмалдап, я деген сөздү кийинкиге алып өтө албайсыз. Же болбосо акация деген сөздү ташмалдоодо акаси деп туруп, янын өзүн кийинки жолго ташмалдоого тыюу салынат экен. Эми үндүү тыбыштардын арасына келген окшош эки үнсүз тыбыштар бири-биринен ажыратылып ташылат. Бул жерде эске алыңыздар, эгерде созулма үндүүлөр катар келсе, аны бөлүп ташмалдаганга болбойт. А бирок катар үнсүздөр келсе, аны эч коркпостон эле экиге бөлүп ташмалдай алабыз. Мисалы, таккан эмес, таккан. Канаттуу эмес, канат, анан туу деп. Бул жерде мына байкагыңыздарда эки т катар келип жатат. Экөөнүн ортосунан бөлүп ташмалдаганга уруксат. Бул жерде деле таккан деген сөздү таккан деп эки кынын ортосунан бөлүп ташмалдаганга уруксат берилет. Жана ошондой эле чаппа, касса деген сөздөрдү дагы катар келген үнсүздөрдү ортодон бөлүп ташмалдоого эреже жол берет. Андан кийин башкы тамгалардан кыскартылган сөздөр бир саптан экинчи сапка ташмалдап жазууга болбойт. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюму деген сөз, бул кыскартылган сөз. Тил илими менен, бир тилдик терим менен айтканда, кыскартылган сөздөрдү биз аббревиатуралар деп коебуз. Дал ошол аббревиатураларды, баш тамгалардан гана кыскартылган аббревиатураларды кийинки жолго ташмалдоого тыюу салынат экен. Ал эми бул жерде, ушул жерде бир көңүл буруп коюшуңуздар керек. Муундардан кыскартылган сөздөрдү бир саптан экинчи сапка ташмалдоого болот дейт. Мисалы, сиздер 5-чи класста сөздөрдү кыскартуунун 6 жолун өткөнсүздөр. Дал ошол 6 түрүнүн бир жолу бул сөздөрдү муундардан кыскартуу. Мисалы, химфак, химиялык факультет, мамбас, мамлекеттик басма жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Мында муундан кыскартылган сөздөрдү эч коркпостон эле ортосунан ташмалдап кийинки жолго ташысак болот экен. Эми андан кийинки эрежебиз. Кишилердин кыскартылып алынган ысымы жана атасынын аты фамилиядан ажыратылып ташылбайт. Демек, Т.М. Мамбет Жунушовдун, Б.Т. Рысалиевдин жана кыскартылган бөлүгүн фамилиядан ажыратып, мурунку саптын аягына же жаңы саптын башына ташууга болбойт. Тагыраак айтканда, Б.Т. деп чек коюп, Рысалиевдин деген сөздү кийинки жолго ташып өтүшүңүзгө эреже тыюу салат. Ал эми ушул эле адам аттарынын кыскартылып жазылышында сизге уруксат берилет. Ошол адам атына уланган мүчөнү гана. Мисалы, бул жерде Мамбет Жунушовдун деген аты жөн, адамдын аты жөнү илик жөндөмөсүндө тургандыгын билебиз. Кимдин деген суроого жооп берип, Мамбет Жунушовдун деп. Демек, сиз жол аягында мына бул илик жөндөмөсүнүн мүчөсүн ташмалдай алат экенсиз. Андан ары улантабыз. Цифрадан кийин келген километр, дециметр, метр, сантиметр, тонна, центнер, килограмм, грамм сыяктуу кыскартылган сөздөрдү өзүнчө бөлүп ташууга болбойт. Булар ар дайым ошол алдындагы көрсөтүлгөн бир сан менен кошо бир катарда турушу керек. Булар өзүнүн мурунку цифралары менен чогуу бир жерде жазылат. Мисалы, 10 километр десек, 10 километр, 10 өзүнчө, километрди өзүнчө эки жака бөлүп жазып койгонго болбойт. Демек, 10 километр өзү бир бүтүндүк болуп, же биринчи сапта толук туруш керек, же экинчи сапта толук туруш керек экен. Жана башка ошол цифрадан кийин келген ушундай бир кыскартылган түшүнүктөр дагы ар дайым өзүнүн алдыңкы сан менен бир катарда турушу керек экен.
Андан кийин негизи бүтүптүр. Урматтуу достор, сиздер менен ошол бир сабактын негизинде ташмал жана ташмалдоонун эрежелери деген теманын үстүндө сөз кылдык. Эгерде сизде да кандайдыр бир ташмалдоодо, сөздөрдү ташмалдоодо бир кыйынчылыктар жаралган болсо, жана ушул ташмал боюнча суроолоруңуздар боло турган болсо, анда комментарийге өз пикириңизди калтырыңыз. Биз комментарийден сиздерге эрежелердин негизинде жооп бергенге аракет кылабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.